Апаз Жайнаковдун ырларын унутта калтырбай келечек муундарга жеткирүү максатында анын ырларын аткаруучулар арасында конкурстар байма-бай уюштурулуп турат. 6 март анын туулган күнүнө карата областтык драма театры обончунун ырларынан турган концерт уюштурушту. Апаз Жайнаков кыргыз жери Өрүкзарга кетели аттуу бир топ ырларга обон жаратып, элдин жүрөгүнөн орун тапты. Кезинде кыргыз жери чыгармасын өлкөнүн гимни катары кабыл алуу жөнүндө сунуштар да болгон. Белгилүү обончунун бул ыры 2012-жылы Баткен облусунун гимни болуп кабыл алынган. Апаз Жайнаков туулуп өскөн жеринин маданият тармагына салымын кошуп, 2005-жылы облустук театрды түптөгөн. Эл арасынан чыккан таланттууларды топтоп, театр сүйүүчүлөргө спектакльдер коюла баштаган. Азыркы учурда Апаз Жайнаков атындагы облустук музыкалык драма театры болуп, облустун маданият тармагын алдыга сүйрөп келет. Элдердин суранышы менен, ушул коллективдин өтүнүчү менен министрибиз Раев Султан Акимовичтин буйругу менен 2014-жылы 27 сентябрда Апаз Жайнаков атындагы Баткен областтык музыкалык драма театры болуп аты ысмы ыйгарылган. Атактуу обончу менен бирге иштеген кесиптештеринин айтымында Апаз Жайнаковдун жөнөкөйлүк сапатын баалашчу экен. Театрды жетектеп турган учурда кол астындагы ар бир кызматкерге айкөлдүк менен мамиле кылган. Обончунун мындай сапаты театр кызматкерлеринин ишине болгон кызыгуусун арттырчу дешет. Жөнөкөй болчу. Жумушта болобу, же кызмат үстүндө болобу, ошол жөнөкөй улуу сапатын эч качан алмаштырбай, эмоцияга дагы алынбаган, кандай айтсам, айкөл сыяктуу болчу да. Кээ бир адамдар мындай сабырсыздык кылып, анан демеге эмоцияга алынып кетет эмеспи? Мында андай сапат жок болчу. Эл артисти Апаз Жайнаковдун чогуу өскөн досторунун айтымында обончуга бул өнөр бала чагынан эле берилиптир. Учурда анын ырлары кайсыл гана маданий иш-чаралар болбосун баш сабында аткарылып келет. Обончу жана аткаруучу Мамажан Козубаев улуу обончунун ырларын аткаруу ал үчүн сыймык экенин билдирди. Жайнаковдун ырларын көбүрөөк аткаргым келет да. Өзүмдүн чыгармаларымдан Жайнаковдун ырларын көбүрөөк ырдагым келет. Эми баягы айырмачылыгы ушул ырдын мындай башкаларга караганда күчтүү сезими ушунда болсо керек деп ойлойм. 68-70 жылдары биринчи класста келген атасы бир баян алып келген, мен эсимде калыптыр. Бала курак катарычы. Анан Апаз ошол алып келип, ошол аккордеонда баянды алып кыйк десе бизде таң калып, биз анча музыкага чыгуу жок, бирок ушул эсте калыптыр. Көрсө ал жаткан талант экен. Ал кура өзүндө бар экен да. Апаз Жайнаковдун артында 3 уул бир кызы калды. Ата катары ар бир баласына татыктуу тарбия берип, эл арасына кошту. Учурда бир баласы маданият тармагында эмгектенип, атасынын жолун жолдоо аракетинде. Гастролдо жүрөбү, башка жерде жүрөбү, дайыма үйгө шашчы. Бирибизде бир катуу урушканын көрбөдүк. Акырын сылыкспа, мындай секен акырын айтып. Мына маек куруп келген адам мен дагы мындай өзүнө тартып турчу да. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.